Көпчүлүккө белгилүү болгон Бишкек шаарындагы Фучик көчөсүндөгү 4 кабаттуу номер 18 үй. Анын биринчи кабатын капчыктуулар эч ак эле бизнес катары пайдаланып ээлеп алган. Калган бөлүгү мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн деп берилген. Бул үйдө майып адамдар жашашы керек деген ой менен Азамат аттуу жаран биздин дарекке арыз менен кайрылган. Анын айтымында эмне үчүн шарты жок, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар көчө тентип үй жок жүрүшү керек дейт. Азаматтын айтымында бул үйдү муктаж эмес адамдар дагы ээлеп алган, жада калса майыптарга кысым көрсөтүп келишет экен. Алардын арасында мамлекеттик кызматта иштеп, алсыздарды коркутуп үркүтүп келгендер дагы бар. Ушул үй боюнча бизге арыз келип түштү да, ошого желиктөө жасап аткан атым бар азыр. Эркин журналистмин. Сизди коркутуп үркүтүп атат деп айтты да, ошол канчалык деңгээлде чындыкка келет? Ошол тууралуу тура бериспи? Бул эме кылыптыр. Арыз жазып жакында сотко тошакман чекчи алабыз, да? Ал келиш берип Жок, эме боюнча да, бул өзү майыптардын үйү да, ошол боюнча комментарий берсең. Каяк майыптардын үйү? Бул могул жер майыптардын үйү деп айтты да, кечээ Думиге баргандачы, департаментте. Анан сиздер бир справкаңар бар, бул жерде жашаганга. Сіздер бывший сотрудник ГКМТ-да тура эле? Ушул боюнча Көтүрүңүз апа. Ушул боюнча мен Ленинск районунун акимине жазган бул Азамат Мурзан боюнчачы 2 комнатаны эл болгон депчи. Домком болсо, адвокат болуп жооп берип атат. Бунун 5 баласы бар. Убактылуу 2-чи комнатанын 5 баласы болгон үчүн алып турган депчи, убактылуу депчи. 5 баласы болгон үчүн депчи. Бошотуп бергенге мүмкүнчүлүгү бар депчи. Бошотуп бериш керек болчу. Азамат Мурзанын ордуна домком жооп берип атат, 5 баласы бар депчи. А бул өзү жооп бериш керек болчу да. Азамат өзүчү. Жуманын ордуначы. Каты мынтип эметип атат да. Мынакей каты. 5 баласы бар, эметипчи, убактылуу эле временно жашап турат депчи. А жетим жесирлер көчөдө калыш керекпи? Акыйкатты болуш керек да. Жетим жесирлер көчөдө калыш керек. 12 мүчөсү аман, бизнеси барлар жыргап үйдө жатыш керек да. Мындайча айтканда, урматтуу Канчоy Кыдыршаевич, урматтуу ГКМнин башчысы Канчоy Кыдыршаевич, президентибиз Садыр Нуркожоевич ушуларга көзөмөлгө алып тура чечим чыгарып бериңиздер. Жетим жесирлерди киргизгенге уруксат бериңиздер. Урматтуу Канчоy Кыдыршаевич, сизге эмне деген эл кайрылып атат? Мага үй берип койгула атчы депчи. Матай Диночкалар балдары көптөрчү. А биякта жетим жесирлерге бериле турган үй, Думинин карамагында үй турат мынакей. 12 мүчөсү аман, бизнеси барлар жашап жүрөт. А кайсы аскердик прокуратурага ыраазычылык, рахмат, ушуну жылдырып сотко ашырып бергенде. Дагы да ишенем, ушуну көзөмөлүңүздөргө алып, сотко алып, чечим чыгарып салыңыздар баарын. Жетим жесирлерге беришиңиздерди өтүнөм. Рахмат сатап берген мынакей. Азаматты иштейт депчи. Иштеп чыгып кеткен деп. Иштеп чыгып кеткенде 1 жыл болду деген. Мынакей. Кайсыл жерде иштейт? Тоончу бөлүмүнүн охранасыначы. Азамат Мурзанычы, күзөт бөлүмүндө, тоончу бөлүмүндө иштеп чыгып кетти. Улуттук коопсуздуктун мамлекеттик кызматтын тоончу бөлүмүндө. Ушинтип эметип, буга кандайча эметип атат, ушинтип көрүнгөндү коркутуп жүрө берген экен, ушинтип УКМКда иштейм депчи. Буга чейин мен жашаган комнатада 2 бала иштеген, 2 бала жашаган ушул комнатадачы. Аларды да коркутуп эметкен. Жүрсө мен аларга да чалып тактатам, алар да эметип коркуткан, үркүткөндөрүчү. Ошол ишим коркуткан арчымбычы эмеспи? Бир нерсеге факт керек деп айтайын. Тил жөнүнө сөйөк жок да. Буну өзүнүн буга чейинки жашаган домунан да барып сурап көрүңүз. Ошол жактагы баары менен соттошуп качып келиптир бияка. Сиз ошон үчүн объективный караңыз деген ошол. Биякты сураңыз, биякты сураңыз. Азыр мындайлар көп, жалган жалажа, догурнайын деп жүргөндөр толтура. Мына Гүлшара эже мына өзү ушул эжеке келди. Үй боюнча сөз болот бул жердечи. Бул үй майыптыгы бар, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар жашаш керек деген сөзгө кошуласызбы? Мен ага да кошулам, анан өкмөттө иштеген адамдарга да бериш керек. Жалаң майыпты киргизип койсо, бул жерди ким тазалайт? Ким тазалайт? Айтыңызчы, мына мунун эле немеси уже, например, үйгө отурат да. Жок, мамлекет тарабынан атайын булдун статусу бар да, бул үйдүн. Статусу бар, бирок уборщица бербейт да бизге. Уборщица бербесин, ооба. А ким тазалайт? Жалаң майыпты киргизсе, менин жеке оюм. Эми майыптын өзүнүн көзү көрбөй калганда, маякта үйү бар, совсем майыптын эмеси бар, берип атат мына, жетимдерге берип атат, опекундарга берип атат, мага окшогон майыпка берип атат, өкмөттө эмгеги сиңгенге берип атат. Эми аны Думи карап өзү кимге
тиешелүү кимге тиешелүү эмес деп киргизиш керек да. ГСМдин сотрудниктери бүт чыгып өткөзүп берип кеткен. Алар бүт квартира алышты. Өкмөт берди. Кеткен. Азыр уведомление келди сиздерге? Уведомление келди. Бошо эмнеде бошотпо болот э? Уведомление келди, сотко келди. Сотко мен чалды, мен айттым, мен 17-си тиги онкология химия алам, дагы продолжение кылат да мени. Десем, 20-сына чейин бир келип кеттиңиз деди, кагаздарыңызды алып деди. Анан эми бир адам менен айтты, мен деле журналист экен колуман келет. Просто мен тастыктап факты болмойчу эмете албайм. Думи өзү чечсин да, биз ошон үчүн эже биз баягындай көчөдөгү мындай блогер эмес катардагычы. Көчөдөгүлөр киргизбейт булар. Туруп маалымат тастыктаган эфирге чыгарабыз. Менде бир чечим бар. Документ бар. Бул аялды Сер жерде өзүм билем деп кылышат булар. Булар өзүм билем деп кылат. Жумаңдагы өзүм билем деп кылат. Буларчы коррупцияга саткан деп кылат. Бүт саткан бул калп беле бир баракетте требовать этушеге келгендерди гонять эткен катын. Менин бөлүмгө асылбасын бул бөлүмөчү. Мага да асылбасын. Мындагы чечим бизде да бар. По законный чечим чыккан мына мага. Ушулардын басмачылыгынан, ушулардын кол салып үй алабыз деп келгендерге булар кол салгандан бүт качып мына көчөдө жүрүшөт, чистый инвалидтер, майыттар. Булар болсо жумаңчы экиден комнатаны берип койгон коррупция, доллар акча алышат булар. Жумаң бул бүт булар доллар акча алып туруп, мындай ден соолугу чың ГКМБда тияк биякта иштеген сотрудниктерди киргизип таштайт. Чистый майыт биз булардан тепки жеп көчөдө калып калганбыз. Кандай майыптыңыз бар? Майыптыңыз боюнча. Мен экинчи группадан майытмын. 28 жашымдан баштап майыт. Кайсы жылдары келип ушул жерге жашайын деп аракет кылдыңыздар? Мен бул жерге 2020-жылдары аракет кылдым. Тияктан чечим чыкты акимияттан. Очередке койду, чечим чыкты. Ходатайство умиге жолдонду. Анан 3-4 этажында бош бөлмөлөрдү караңыз дешти. Карап таап бериңиз десек, төрөгө жумагына мен кабыл албай кайра мен ооз сөздөр менен кубалап кетүүгө дүйүнүп алсам жалтырап. Бияка келсем Гүлсара деген аял кол салат. Уже бияка келгим келбей калды. Мен өлтүрүп коет деген шок менен балдарым өлтүрөт, мен өлтүрөт деп документин көтөргөн боюнча чечим чыккан боюнча мен туруп калдым мына. Акимдерге барсам, акимдер бияка көңүл бурбайт. Умиге барып булардын ситуациясы айтсам, алар көңүл бурбайт. Мэрге билгизген, президентке билгизген, бүт жакка билгизген ушундай ызыш экен. Жаңы баргандар кол салат экенсем, алардын күчү жетпей атат буларга мына. Мен болсо мына көчөдө турам документим менен мына. Мен ошол улуу катары айтып кетем, негизи бул там жанагындай эмес, мамлекеттин балансына караган прокуратурадан мэрлер чыгарып, чиновникке эмелип кеткен экен, жанагындай эже айткандай мамлекетке толук караганда, эми берде ар кандай адамдар бар да, мисалы органда иштеген адамдар бар, жободо бар да, органдар, милициялар, анан экинчи топтогу инвалид группалар деп келгенде чечим. Анан мына жерде эки тамдары бар, машинелери бар, эмелер бизге басымдык кылат. Жалаң токмок менен жашап атам, ушинтип инвалид болуп атам. Ого тери операция болгондо мен эметишет, аңдышат, челектерге кышкыртышат. Жанагы 3-4 аял бар да бу жерде. 3-4 аял бар. 3-4 аял бар, күйөлөрүң күйлөйт. Мен күйөөмдү өлтүрөм дейт, бычак саябыз дейт. Ошентип мен коркуп көрүп жашап атам да. Кызылсыздыкка чыгып кеткен деген маалыматтарды келип тиешелүү мекемелери берип кеткен экен. Бирок бизнес ошол бойдон эле иштеп жатканын да көрүүгө болот. Өзүңүздөр көргөндөй ошол биринчи кабатты бизнеске берилип кеткен му аптекаларчы. Ажа душ му аптекалар. Еще мэриянын өкүлдөрү келип, ушул аптека могу турган жер мэрден мэрге чейин 1,5 метр чыгып кетти. Мына эметкендечи, мэриялар келип кагаз түрүндө кагасын берип кеткен. Киргеле депчи. Буну думи тастап эметсе 1,5 метрге кир деп айткан укук бар. Өткөндө келип эметип кеткен. Могу аптекадагы, демек бул да бузулуш керек экен. Бузулуш керек. Ушул аптекадан баштап третий эмеге чейин гомго чейин бузулуш керек экен. 1,5 метр чыгып кетти бери көздөй. Биринчи кабат кимге тиешелүү, кимге таандык? Биринчи кабат баарынан эле мындайча айтканда менин угушум боюнча бизнес эмелерге сатылып кеткен экен да, анчамчаларына кызыл китеп тек паспорт чыгып кеткен экен. Анан калгандары монтип бизнес кылып алган, аптека кылыпчы, магазин, аптека ошентип берилип кеткен. Жумал деген байке ушул 18-домго 7-жесилде турган өмеге ар бир комнатадан 1000 сомдон чогулткан крыша жабам депчи. Домком, Жумал деген байке. Ушул эметкен жабам деп жапкан эчтекеси көрүнгөн жок. Ошондо 45 миң чогулду ушул эмеденчи, биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү этажданчы. Ар бирөө эметти 45 миң чогулткандан мынакей. Бул мурун эле жабылган, эч жагы эле бар болчу. Акайса тиягы жабылбай эле турат. Көрдүңүздөрбү? Бул акчаны жеп алган өзүчү. Же канча расход кеткенин эсептеп берген эмес, же акт эметип берген эмес, далилдеп берген эмес да. Материалга монча кетти, рабочийлерге монча кетти деп
аттыштап эме кагаз түрүндө бериш керек болчу да, ошонун жыйынтыгын көрсөтө албай атат бизгечи. Ошону көрсөтүп берип менен талап кылам мен Жумалов айкеден. Үйдүн сырты эскилиги жеткени менен ал башка кеп. Чыныгы ызы чууну үйдүн ичинен көрсөтүп берели. Биз кирер замат майыптыгы бар жана 6 сан аман адамдардын ортосундагы талаш тартышка көбө болдук. Көрдүңөрбү? Мына. Маке. Өлүп элеген сени Кудай албайт. Сени Кудай албайт. Сени Кудай албайт. Сени Кудай албайт. Сени Жамал мына локом. Свол. Акыйкатты, чыныгы муктаж адамдар бар экен, үнү жетпеген адамдар бар экен. Мына көрдүңүз, бири-бири менен урушат экен да, ушинтипчи. Ушуну мен козгоп чыктым, ачык эле айтайын. Аскердик прокуратура менен журналисттерге рахмат. Секиргендер бар, жан келгенде, алардын бардыгы эсте. Бөлөп секирет, инвалидтерди токмоктосот. Орзонун күндө кыямат Немемизде, таза сактоо турагына Гүлсайра. Мына 17 күнү келет экен сот болду. Соттун чечими менен эме бар. Сиздер биз барыбыз бир Орозбен акча алып алганда Ошону айтыңыз, мына айтыңыз. Ошонун айласын таппай, азаматты делейли, бир комнатаны төш бошотуп берип койсо болот да. Жок, сиз сизден ким акча алды? Айтыңызчы. Айтыңыз азыр. Орозбуларды да айтыңыз. Уктуңуз, Эмедесми, бирок бул азаматты айтты башында эме деп. Мен ошого акча бергем, Орозбу $1000 бергем. Берет акчаны, бербесе соем же чыкпайм деди. Сиз да бердиңизби? УКМКда иштеген азамат айтты эле. Жок, 5000 сом эле мага карызга алып кайра берген. Ал мамиле эле. Менден акча алган жок. Ушундай Мен мамлекет киргизген. эми эжекелер баарына бүт шекитти сот коет негизи. Эшикти жаап кетип, колум сынып калды, кычылып калды. Үнүн угуп эле бизге эфирге чыгарып бериши ошол. Ооба. Эми мына эрдиңер мына кырылып калдык. Сот акыйкаттай. Сотто мен айтып берген сөзүм бар. Мен да сотто айтып Сиздер эртең Сен де 3 келин бар, бүйөсү менен кырылып мен топ коюп жазып барам. келген экенсиздер. Бүйөмө жаңы келгенде дим секирген, ошолордон бери жазамын. секирген деп отурачы, мен калп жала жазгандарды акмактар. Биз үнүн угуп сыртка чыгып элек. Жасаган жерин баары бар. Жок, мурдагы тиешеси жок, ама үй боюнча деген. Бул боюнча именно ошо келгенбиз. Biz de uşunun üstüne 10 minden 20 minden berip çattık, çatırın çattık, oğladık, tüstüdük. Bir yit yaşavaytıyla bir çınomluktan büyüğünde yittin jatakanası dağı mınçalığı mesle özü sular ağıp, kula vurap balam. Oşolardan bardığın jasap tüzep yaşap geldik balam. Негизи бул элдерге мындайда Sivet'te dağı akça tölenbeyt ile жүрүп uşot uşot deyip oşol men жоопкерчиликти алып 4 менен 3кө мен өзүм лицевой счет ачтым. Ачып анан элдер төлөп калды. Азыр эсеп сиздин атыңызга келеби? Менин атымда ошо ооба чогултуп төлөп турат убактарында төлөп турушат. Ошо Сиветтен чыгып туруп уруш алдыңа кетип калайын. Баягы эмнеден чыкты уруш десе атаңдын башынан чыкты дегенде анан жининет бул эле Гүлсара айтты да дагы кайталайын. Жинине тийип койду азамат аягы менен мээрим үчөө тийип койду болбосо тынч эле калмак эле бул бала деди. Бул калды ошондой сүйлөдү. Анан урушкан койдей болушуп анын калганын билбейм бала. Мен бизди чыгарып койгонго уятко өлкөмдү мен Кыргызстанда өзүм багып алам жарандарымды деди эле Садыр Нуркожоевич деле айланайын эми бир жагына чечерим алып койсом айыптар бияка кирсе бизге да бирдемени берер деп коюп отурабыз же майып бойдон калып каларбыз биз деп. Эми булар деле оңдоп түстөгөндөр балам. Кошумча кылып кетейин, мына Орозкүл апа эң туура айтты, калыстыгын айтты. Азамат менен бул Домкомдун карындашы Мээрим деген бар. Ушул экөөнүн уруш чыкты. Могу ортодо кальдер Свет уборныйга барабыз. Уборныйга барганда бул Домком карындашы мен 50 сом эле төлөйм дейт да кальдоргочу. 50 сом эле төлөйм дейт. Ана мен айттым эл катары 182 төлө дедим. Десе мен жок, мен Домкомдун карындашым, Жуманын карындашым деп чыкты. Ана мен ошол боюнча кой изилдейин, иликтейин деп аскердик прокуратурага кат жазып, тактап эметсем анан аскердик прокуратура Думиге жөнөтүп, Думинин юристтери мени кабыл алып, ошо жетин-жесирлерге берилген үй деди. Ошондон анан билинип, сиздерди чакырдым. 4 кабаттуу атайын мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар жашаган үйдөгү ызы чуунун келип чыгышынын бирден бир себеби электр энергиясынын келип чыккан дешет. Азыр 19.236 сом. Бул бир эле кишиге, ошо 3-4 кабаттагы кишиге 3 этажга. Ошо общий сумма 23.291 деген ошол амет.
экинчи этажда жашайм. Экинчи Аны этажда. үчтө жашайм. Үчүнчү этажда отуруп Канча атам. төлөйсүң айына? 4 этаж ооба. Светке деп келеби? Канча Светке- төлөйсүң светке? Светке деп келет. Светке мондай келет да, мынакей. Көрдүңүздөрбү мынакей? Светке мондай болуп келет. Ар бир кишинин фамилия аты жөнүндө жазылып. Канча сомдон? Меники Элнура Апча дегендики мынакей. Элнура Апча 657 сом төлөдүм мен. Бул айга. Бул айга. Анан ортодо могу кальдор залда окот да. Уборныйга барганчы 182ден төлөйбүз баарыбызчы 180ден. Коридорго. Кальдорго. Анын ортосунда могу Мерим деген эже бар. Жуманын карындашы, Домкомдун карындашы. Канча төлөйсүң? Ал Домкомдун карындашы деп, Домком карындашым деп өзүнчө эметип, скидка деп 50 сом төлөтүп өткөн. 50 сом. Анткени карасаңыздар баардыгы 180, 180, 180, 180, 180, 180, мерге келгенде 50 болуп калды, көрдүңүздөрбү? Анан кайра 180, 180, 180. Домкомдун карындашына башкача мамиле кылат экен демек, Домкомдун карындашына бөлөкчө мамиле кылат. Бир эле Домком 4 домду карайт экен ошол жерде, силердин домуңарда бар деген экен. байке. Домкомдо Менде чыгып көрүңүзчү, болбосо бул иши боюнча биз УКМге да арыз жазып кайрылабыз, а? Андан тышкары былтыр 24-тө 3 этаждан, 2-чи, 3-чү, 4-чү этаждан 1000 сомдон чолткан крышаны жабабыз деп. Ошондо мынайынан кальдордо эметкенде 15 квартираны, 15 квартира. 15 квартираны ошондо 3 этаж болгондо 45 000 сом. 45 000 сомго үстүн жабабыз деп 1000 сомдон чолткан ар бир жителденчи Домкомчу. Ага ошол Домком чолткан акча каяка кеткени билинбейт. Крыша жабылганын мен көргөн жокмун. Же отчетун берген жок. Ар бир эметке могу шипырга монча кетти, расход кетти. Аны эч ким шайлабаптыр. Акимият жагынан эле бекитиптир. Мен аны сурагам. Анын записи да бар мына менде. Бирок көпкө убакыт созулуп кетет, бирок анын эмес записи менде бар. Кайрылган боюнча мынакей 7 мүнөт 37 секунд сүйлөгөн. Ошол боюнча. Мынаны тактайбыз, азамат тактайбыз. Кимдер жашашы керек деген суроону мэриянын мүлктү башкаруу департаментине берип көрдүк. Учурда 8 адамдын үстүнөн үйдөн чыгаруу үчүн сот иши жүрүп жатыптыр. Бирок сотко дагы азыркы жашап жаткандар келбей убакытты атайлап создуктуруп келишет экен. Ушул иш боюнча. Көчүк 18 боюнча сизде маалымат барбы жокпу? Билесизби эмне деген объект ал? Ооба. Биздин муниципальный Сиздерге карайт, а? бизге карайт. Эми ошол жерге азыр ар бир жашоочуга, ошол жерде жашап аткан адамдарга кат барды, э? Сиздер тараптан кат барып турат. 5 күн ичинде ошол жерди бошоткула деген. Билесизби, э? Ооба. Эми 5 күн ичинде бошотпосо эмне болот? Ошону билейик дегенбиз. Мыйзамга жараша чара колдонобуз. Мисалы боюнча. күч менен чыгарылабы же кандай болот? Чыгарылат, э? Эми мага бир таң калыштуу нерсе болуп атат. Муниципальный объект ал. Муниципальный объект. Бирөөлөр бекер эле болуп атат. Эми мына жерим жетим. Жо, ооба. Жесирлерге Сиздер да көптөн бери жерим жанагындай эмне койчу. Баар көрөрү жок. Мына томоо жетим балдар турат. Очередь көп. Майыпты бар адамдар турабы? Ал жерде маалыматыбыз барбы? Негизи эле үй курулгандан баштап эле майыптар үчүн салынган үй деген статус бар экен да, турабы? Барбы ошондой? Ал боюнча Майыптар үчүн атайын курулган деген. бөлүм башчысын чакырдым, тактап берейин. Бир эле үйгө эмес 4 кабаттуу үйгө жетекчилик кылган Жумалы мырза менен бир нече жолу телефон аркылуу байланышып жолугууга аракет кылдык. Бирок натыйжа чыккан жок. Ал арада Жумалы мырзага наразычылыгын айтып чыккан дагы бир аялдын арызына көңүл буруңуздар. Ал жактын эме төрагасы, үй төрагасы Жуман деген Жуман Орозалиев деген үй төрагасы буларга калп маалыматты берип атты, мени киргизбөөнүн аракетинде. Мен аябай жаман көрүү менен булар кабыл алышты. Жана бияка эч кандай бош бөлмө жок деп, ал бош бөлмөлөргө ошо Жуман деген үй төрагасы, Фучика 18, Фучика 20, көп 5-6 үйдүн төрагасы коррупция менен шугулданган адам экен. Бул деген бүт жака мэрлерге дагы, оймелерге да, акимиятка да бул калп маалыматты берип атты. Эч кандай бош бөлмө жок.
бул Нуркулова Мария келбей эле койсун, мени кыйнабасын, эч кандай бөлмө жок деген калп маалыматты телефондон берүүнүн негизинде УМИдагы бүттүгү мэрияда президенттик аппараттарда токтоп туруп калды ойлонуп. Кыскасы, жанагы үй төрагасы Жумаң деген кишинин калп маалымат бергенин негизинде менин тагдырым токтоп калды. Анан мен бул Жумаң деген кишиге бардым. Сиз эмнеге кандай маалымат берип атасыз, мага бир комната таап бериңизчи, Алланын ыраазычылыгы үчүн десем, мени кубалап, кыйкырып өкүрүп сөгүп таш менен кубалап, мен ыйлаган боюнча акиматтын балдарына барсам, акиматтын балдары айтты: эжеке, ал аябай жаман киши экен, бизге калп маалымат берип, бизге моюн бербей атат. Бүт комнаталарды толтуруп койтур, биз кийин аны дадилдеп изилдейбиз, чыдап туруңуз деди. Мамлекет тарабынан берилген үйдө жашаган майыптыгы бар, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга кысым көрсөткөндөр кимдир? Бул суроону ата-энесинен эрте ажырап, балдары үйүнө чоңоюп, үй салууга шарты менен мүмкүнчүлүгү жок дагы бир жаранга суроо салдык. Мен ошо өкмөттөр аркылуу киргем, ошол жакта акимат киргизген, мен ошол жака кайрылгам, ошо закон боюнча киришиш керек. Ошолор менен киришкен болчу, ошо 19-жылы. Ошон кирген болчу, ошо общежитияга. 18-домго. Квартира 58-ге. Кандай негизи бир справкалар бар беле? Инвалидность барбы же мүмкүнчүлүгү чектелгенби деп? Меники ошо мен балдар үйүндө чоңойгом да, жатак интернат балдар үйүндө ошо жактын документтери бар меники. Аттестат, анан ошо балдар үйүндө чоңойгон эмелери, справкалары. Экинчи группа инвалидмин, ошо талма оору бар. Кичинекей кезинен бери ооруйм да. Так, анан ошол күндөн бери бүгүнкү күнгө чейин 6 жыл убакыт өттү, э? 6 жылдан бери ошол жерде жашайсыз. Ошо 19-жылдан бери ошо ушул убакка чейин бүгүнкү күнгө чейин жашайм ошол жакта. Анан ошол жердеги жашоочулар боюнча кимдир бирөөлөр жарым тараптан кысым болду деген сөздөрдү айтасың, ошол боюнча айтып берсең. Кысым болду деген ошо самый главный ошол жакта эме деген бар. Ажимамбетова деген Орозгүл деген бар. Ошол тынчтык бербейт, канча кол көтөрөт. Мен даже алдап акчамды алып алган болчу, ошо 700 евромду. Канча сурап келем, эч бербейт, алдап мени алдап жооп берип коет, типа ай аз акча жок, кийин берем деп ушинтип кутулуп кетет да. Бир жолу ошо сотко чейин баргам, ошо соттон деле кутулуп кеткен да даже. Эми ошол жерде жашап аткан адамдардын көпчүлүк бөлүгү эле баягы туура эмес максатта кире алган, өз кызыкчылыгын көздөп кире алган адамдар да бар деп айтып атат да, буга көз карашың кандай? Ошо аякта бар эле эме кандай десем, незаконный жашагандар да, көбүнчөсү эле. Аякта ошо бизди үчөөбүздү, ошо Балбак Төлөбаев ошо мэр болуп жүргөндө үчөөбүз эле киришкен. Ошол жакта үчөөбүз эле почти ушундай законный дегендей жашап жүрөбүз да. Калгандары көбүнчөсү бүт эле захватчиктер ошо. Эме незаконный жашап ошо көбүнчө ошо Ажимамбетова Орозгүл деген ошол бүт көбүнчөсү киргизген да. Акча менен ошо өкмөттөр, думийлер даже айтып жүрүшкөн мага $500 алып киргизген деп. Ошо Орозгүл деген эже? Ошо Орозгүл деген. Абдылда башкаларда болуп иштегенге мүмкүнчүлүгү жол бербейт. Балдар үйүндө кичинекейинен көп жолу корду көрүп, баш мээ жака көп чапкан үчүнбү билбейм дейт. Бирок ошонун кесепетинен эпилепсия оорусу менен ооруганын айтып берди. Майыптыгы бар жаш жигитти жашаган жеринен да куугунтук менен ур тепкиге алган учурлар да болгон дейт. Күндүзү көп жүрө албайм дачы, мен санактачы. Вообще жүрө албайм. Жүрсөм эле ошо эмелер тынчтык бербейт да. Сразу эле башташат, үн көтөрүшүп, кол көтөрүшүп, сен мындай деп ошол жерден кол көтөрүшүп даже. Ошол жерде Иштегенге да мүмкүнчүлүгүң жокпу? Мен иштей албайм да, ошо мен ошо экинчи группа инвалидмин. Ошо талма оору менен ошо иштесем мага башка күч келип эле мен жыгылып калат экенмин, эсим жогот. Ошон үчүн опасный экен. Иштегенде ошо сак болуп жүрүш керек экен. Өзүм сак болуп жүрүш керек экен, иштегенде дагы бир жерге дагы башым катуу тийбесин, насмерть кетип калбасын деп ошон үчүн иштей албайм да мен эметип. Ошо Орозгүлдүн баласы бар, ошо баласы да мага кол көтөрүшөт ошо. Ошол жерде мен тепкичтик жасатып атканда ошол мени сөгүп, баягы мен басынтып кол көтөргөн болчу. Эмне үчүн кол көтөрүп, эмне үчүн басынтат? Ал жерде эмне жашабай чыгып кеткендеринде кысым көрсөттү? Мени көп басынтышат ошо. Сен эч ким жок дегенсип, сен эчтеке кыла албайсың дегенсип мени аябай көп басынтышат. Жөн мен четинде эле крастап аткам тепкичине, ошондо жолду бербейсиңби, эмне бербейсиң деп атайын эле жөндөн эле асылып беришет эметип. Ошол жерден асылып киришкен болчу ошо. Анан ошол жерден уруп, согуп, мен кол көтөрүп, кыйкырып, анан мен
кыйкырып атканда ошол жерде апасы келип алып ошол жерде мени жаакка чапкан болчу муш төсүм менен. Ошо оозум кан аккан болчу. Ошондо мен травма алган болчумун өзүм мындай ага чейин. Эпилепсиям оорум бар, ошо менен жыгылып оозум кан агып, оозум эме байланган болчу зымдар менен. Ошо мени жаагыма ошо чабышкан болчу ошондо. Атайын көрүп алып. Так, бул жерде телефонго да таркап аласың да баары ушул. Тиги видеолордон кетейинби? Бул жерде эмне деп атат? Ахмак, башыңды жегіренең дұрайын, ахмак. Бул ким бул? Бул ошо Орозгүлдүн баласы. А эмне бул коркуп өркүтүп дагы сени? Көп басынсат, аябай эмечек, кол көтөрүшөт, кыйкырышат, сөгүшөт. Башыңды жегіренең. Экинчиси видео мына. Ошол жерден дагы мына кол көтөргөндөрү мага. Бул жерде колунда телефонду чаап жиберген го дейм, Ошол жерден мага кол көтөргөн ошо. Башыма даже тийип кеткен жок. Телефонума да тийген, башыма да чапкан болчу ошол. Ошо апасы ошол жерден дагы мени ошо келе калып, уга калып, өзүчө уга калып, сразу келип туруп мени оозумду көрүп туруп, ошо жаагыма чапкан болчу. Оозум ошол жерде кан аккан ошол жерден сразу. Ошол жерден мен эметтим да, жаман болуп кеттим. Өзүңүздөр көргөндөй бияк кошунам болуп чыгат. 4-этажда жашайт. Жесим-жесирлерге ушинтип кордук көрсөтө берет экен да. Ошого чара көрүп бериңиздерди өтүнөм. Урматтуу биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич, УКМКнын жетекчиси Камчыбек Кыдыршаевич, жесим-жесирлерге бериле турган үй эмнегиде бир бизнеси бар, алтын башы аман, 12 мүчөсү бар адамдарга берилип кетиптир да. Жесим-жесирлерге ким көзөмөлдөйт, үнү жетпей атыптыр жогору жактаргачы. Ушуну эске алып, көзөмөлүңүздөргө алып бериңиздерди өтүнөм. Ушуну баштап, ушуну көтөрүп чыккан мен болдум. Аскердик прокуратурага кат жазып, ушуну көзөмөлдөттүргөн мен болдум. Думинин башчы начальнигине Бакыт мырзага рахмат. Айбек Жанышбекович ушуну өзүңүз көзөмөлүңүзгө алып, ушундай жесим-жесирлерге жашай турган үйлөргө беришиңиздерди өтүнөм. Анткени чыныгы муктаж адамдарга бериле турган үй экен. Аны өзү Думи Айбек деген мырза өзү Думиде иштеген, ошак көзөмөлдөп, далилдеп, тастыктап берди бизгечи. Өзүңүздөр көргөндөй ошону көзөмөлүңүзгө алып суранып кетет элем. 6 саны аман ден соолуктары бекем адамдар өз каалоосу менен бул үйдөн чыкпаганы айдан ачык. Бирок сотту создуктуруп отурумга келбей жаткан жарандарды чыгарып, мүмкүнчүлүгү чектелгендер бул үйгө киреби жокпу, аны убакыт менен адилеттүү чечим таразалайт.